тиги апабызды жакшы көрүбүздү, мындай силер айткандай бет маңдай туруп айтыш өтө оор болчу. Ошон үчүн мен SMS жазып жөнөтүүчүмүн. Мындай айтканда аябай негизи чындап келгенде сезимтал алдым да, анан мындай сөздөрдү айтып, жүрөктөн чыккан сөздөрдү айтып атканда апам астына турганда ыйлагым келип атчу да. Ошон үчүн ыйлап ийбейин деп эле SMS жазып. Бүгүн болсо Бүгүн SMS жазбайбыз азыр. Түз эфирден болгондо дагы жалпы Кыргызстан бизди угуп жатат. Ошолордун угузуп жакшы көрөрүбүздү айтабыз, Келиңиз. Кайрадан эле апасын жакшы көргөн, ушунчалык мээримдүүлүктөн жылуулукка толгон көз жаш. Бизден жана айтып атпаймынбы, кичине балдарга мен тоңуракмын депчи. Мен өзүм апам да ошондой болчу да, бирок ичинен аябай жакшы көрчү. Анан биз дагы баягы апабызга жакшы сөз айтып, ой апа, сизди мен жакшы көрөм, тигинтем деп ушул сөздү дагы көп мындай бир айтканга аябай бир сараң болуп турбуз да биз дагычы. Бирок чоң апам аябай бир балдарга бир жалынып, алдыңа кетейин, садагаң болоюн деген бир сөздөрдү көп айтчы да. Анан мен апам, өзүм апамдан ошону күтө берчүмүн. Качан айтат бизге, качан айтат депчи. Бирок ал өзү педагог болчу, анан мындай сөздөрдү айтчу эмес да. Анан кийин мынтип келип бетиңен өп койсо, бир кызыктай болуп өзүбүзчү. Ой, апам бизди жакшы көрүп атат го деп мындай бир сыймыктанып, эметип калчубуз. Азыр деле балдарга мен дагы мынтип жалынып, аябай жалынып ийбейм анан кийин. Бирок ошол жанагы сөздөр аябай мага жагат да. Бирок ошону айткандан дагы баягы айтып көнбөгөндөн кийин айта албайсың. Анан эгелерге айтам да, сиз айткандай чын жүрөктөн жүрөктүн түпкүрүнөн чыккан сөздүн айтылышы ушунчалык кыйын болот экен. Аны азыр эфирден дагы мен ушул учурда дагы бир жолу ынанып байкап турам. Азамат мырза, апасы караңыздарчы, угармандарга сезилип атса керек, ушунчалык бири-бирине ички мээрими толгон адамдар бул учурда ушунчалык бир мээримдүүлүктүн, сүйүүнүн көз жашы дагы токтобой турган учуру. Келиңиз эми эки ооз сөз айтыңыз. Ошодо кымбат адамдар экенин ошо экөөнү түшүнөм. Атам менен апамды аябай жакшы көрөм. Анан кечирим сурайм. Ыйлап ийбедим. Негизи өзүм айтып атпаймынбы, сезимталмын да, керек болсо жандай кинолорду жакшы, мындай мелодрама кинолорду көргөндө ыйлайчу, индийский кинолорду көргөндөчү. Анан бул негизи эркекке ыйлабайт деп коет, тиги деп коет, бу деп коет, бирок бул сезим, жүрөктө сезимдер толуп атса кантип ыйлабайсың да. Ооба. Анан бул учурда мен апамды аябай жакшы көрөм. Мурун ушинтип ыйлап ийбейм деп коркуп, ошон үчүн SMS аркылуу жазып жөнөтүүчүмүн. Кээ бир учурда голосовой жөнөтүүчүмүн, даярданып туруп, жана репетиция кылып туруп. Анан чындап эле бул биз үчүн эң кымбат ошол ата-эне экен да. Анан жылдар өтөт, чоңойсуң. Атам менен апам болсо жылдан жылга улгайып барат. Ошон үчүн толкунданып да. Жакшы. Азамат мырза, келиңиз анда бүгүн апаңызды дагы сүйүнтөлүп, тиги ар жака барсаңыз артыңызда гүл турат. Ошол гүлдү алып келип апаңызга белекке берели. Бул гүлдү болсо биз апабыздын майрамы менен тапшыралы. Майрамыңыз кут болсун. Рахмат. Рахмат. Жактуу эфирге да гүл. Бул аябай жакшы гүл да, бул деген көккө турат, көккө солубайт.